Ассалаумалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайдан эле базары жоқ каналы. Бүгін сіздерге Ак өргө Ахунбаева Эркеев Марс көчөсүнүн кесишине жакын жерден, бул жерден бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи жолу баруу жолун түшүндүрөйүн. Сиздер бул жерге келүү үчүн Чортеку Ахунбаева же болбосо Муромский Ахунбаева көчөсүнүн кесишинен бир аз эле батышты карай жүрөсүздөр. Жүрө эле келип, мынакей Эркеев Марс көчөсүнүн кесишинен эле Эркеев Марс менен түндүктү карай жүрсөңүздөр, Эркеев Марс 152 даректе сатылуучу үй жайгашкан, Яндекстен эле жайгашкан жерин карап көрсөңүздөр болот. Мынакей монча жазылат экен туугандар. Эркеев Марс 152. Анан дагы эмне маалымат, мына бул Ахунбаева көчөсүнөн шаардын буш-бушуна жүргөн маршрутка автобустар көп эле бар туугандар. Эми калган маалыматты үйгө жетип берейин. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү дарек Эркеев Марс 152 үй болуп калат туугандар. Эң эле түштүк чек мынакей бул жерден забор, дарбаза, калиткасы, түндүк чекарасы мынакей туугандар. Бул пескалоктон болгон забор бүткөн жерге чейин. Жолдор мынакей кенен экен, жана асфальт. Мынакей электр энергиясы бар, 3 фазалуу, природный газ, центральный канализация бар экен туугандар. Так, мына Ахунбаева көчөсүнөн анча деле алыс эмес. Бул жалгыз киши келаткан жер. Азыр өйдөгүнөн машиналар өтүп калса керек Ахунбаевадан. Мына спринтер өткөн жер. Бул Ахунбаева көчөсү. Андан ары. Так, дагы эмне маалыматы? Жалпысынан жердин аянты 6 соток. Документтер боюнча кызыл китеби бар экен туугандар. Так, дагы эмне маалыматы? Эми андан ары силерге короосуна кирип калган маалыматтарды берейин. Мектеп бар экен туугандар. Садиктер бар экен. Так, мына көчө тараптан брусчатка чапталып башталган. Бул мынакей короосу. Алды тарабы мондай брусчатка кылынган. Брусчатка менен жасалган машина койгонго жайы. Бул жакта болсо 240 квадрат метр болгон чоң кирпичтен салынган үй туугандар. Сырткы тарабы утеплять этилген. Стенасы бышкан кирпич, негизинен стена жакшы салынган дейт үй ээси туугандар. Этаждын ортосу плита орнотулган туугандар. Так, бул жагында навес, бул жагында дагы бош жери. Бул жагында бош жери. Анан туугандар сыртка жатканы бир склад. Үйүбүздүн мына бул түштүк тарабынан көрүнүш жана арты тарабында деле бош жер бар. Аларды азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөм. Силерге биринчи болуп үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Негизи кирүүчү эшик мынакей бул жакта жайгашкан, жана бул тараптан да кирип чыксаңыздар болот. Плюс бул жагында баня. Аларды да видеонун жүрүшүндө көргөзөбүз. Биринчи болуп силерге үйдүн ички тарабын көргөзөм. Мынакей бул үйдүн негизи кирүүчү эшиги. Киргенде мынакей туугандар, ушундай тамактануучу бөлмө. Бул жагында кухня, отопление, котел, банясы бул жагында да бар экен туугандар. Азыр аларды да көргөзөм. Силерге биринчи болуп бул жактагы калган бөлмөлөрдү көргөзөйүн. Отопление туугандар, теплый пол плюс батареялар. Мынакей. Киргенде бул жерде ушундай коридор дейсизби? Ушул жер экинчи ашып кеткен тепкичтер. Бул жакта бир санузел, дагы бул жакта санузелдер бар. Анан түз эле кирсек, чоң мондай залга кирип кете алат экенбиз туугандар. Түштүк тарабынан катарынан чоң терезелер, сырткы тарабынан темирден болгон решеткалар, отоплениянын батареялары плюс теплый пол, жылуу. Андан ары бери карай кирсек, бул жерде дагы бир мондай чоң бөлмө. Батыш тарабынан терезе туугандар. Так, анан дагы эмне маалымат? Бул жакта бир санузел. Так, андан силерге эми экинчи этажды көргөзөйүн. Экинчи этажга ушундай чыгаштан болгон иштер менен чыгып кетет экенбиз туугандар. Чыкканда ушундай жайы. Чыгыш тарабынан катарынан мындай чоң терезелери. Оң тарапка карай киребиз. Холл дейсизби? Ушундай бир чоң бөлмө, түштүк тараптан терезеси. Мынакей дуалдары обой, жана бул жерден бир спальный бөлмө.
Шығыш тараптан терезе. Бұл жақта бір детский комната, детский балдар бөлмесі, кешіресіздер. Анан бұл жерде бір мындай чоң спальный бөлме жайгашкан. Андан нары сіздерге бұл жақты көргөзөйүн. Бұл жақта кухня туғандар, газ электрический плитасы, кухонный мебелдин жай экен. Бұл жақта бираз ремонт иштери жүрүп аткан учур туғандар. Негизинен бұл жак көрдүңүздөр, баары жакшы ремонт менен. Бул тарап кухня, анан бул жагында мындай жайы, жана бул жактан подвалга түшүп чыксак болот. Бул жакта подвал. Анан бул жерде светін қайықтан жандырат екен. Экинчи санузел, душ. Андан ары утяжка орнатылган. Бұл эшиктен дагы сыртка кирип чыга аласыздар. Бул жакта отопление котелдору, көмүр менен жылытан котел жана газ менен жылытан котел үйдө жылытат. Бул жакта банясы тугандар. Сырттан от жагасыздар, топко сырт жакта жайгашкан. Мен кале сатуучунун короосундамын тугандар. Андан нары бул жакта да мындай навес, растяжка болгон. Отундар, негизинен мебель, онда короосундагы отун, ошолордун баары эле калат экен. Бул жакта кошуна менен болгон чек арада деле кенен 1,5 метрден ашуун аралык бар экен. Бул жол менен 1,5 метрден ашуун көрүнөт. Банянын топкасы бул тарабында жайгашыптыр. Сыртка жаткана, склад. Так, дагы эмне маалымат? Мына бош жери, айта кетчү нерсе, кааласаңыздар, монан бери жагы, могу жактагы пустой участок каттарды деле алсаңыздар болот экен. Бул деле эгер калсаңыздар бөлүп сатылат экен. Ал жөнүндө да айта кетейин. Так, эң эле батыш чек ара мына тугандар. Бул жерге чейин өзүн батыш түштүк тарабынан көрүнүшү. Бул жакта кенен жай дагы, же бул жака деле бир бак, зеленый зона кылып койсоңуздар, же бир курулуш кылып койсоңуздар деле болгодай көрүнөт. Кенен 6 соток болгон участок тугандар. Апас болсо бул үйдүн так 140 000 доллар сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда жана описанияда эситтелдеп жазылып турат. Зона кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Дагы сүйлөшүүлөр болот тугандар. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар тугандар.